Кыргыз эли Түркістан Автономиялы Республикасының құрамынан 1924 жылы автономиялы област болып бөлініп шығу менен улуттук тил, адабият, жалпы эле маданият тармагында иштиктүү аракеттерди көрө баштаган. Ошолордун бири катары 1924 жылы жай айларында негизинен Түркістан Борбордук аткаруу комитетинин 2-чи пленуму тарабынан жогоруда көрсөтүлүп өткөн чечимди иш жүзүнө ашыруу максатында ошол эле жылы Кара-Кыргыз автономиялуу областтык билим берүү бөлүмү тууралуу 2-чи токтом кабыл алынды. Бул пленумда Токобаев, Карабаев, Алиев, Поливанов, Буруев, Юдахиндер катышты. Жыйналышта төрагалык кылган областтык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Токобаев мындай деген: Туғандар, көңіл бұруңыздар. 1925 жыл 30 май бүгінгі отыруңун токтомуна ылайык Кара-Кыргыз автономиялык областынын Madani административдик борбору катары Бишкек шаарында агартуу институтун ачууну ылайыктуу деген чечим кабыл алынды. Тез арада ликвидациялык комитеттин катышуусу менен көтөрүлгөн маселени каттап, аны жөнгө салуу жагын областтык ревкомдон сурайлы. Бул алгачкы жасалган кадам катары каралгандыктан, аны андан ары да мыйзамдаштырып чечүү ниети менен Кара-Кыргыз автономиялык областынын элге билим берүү бөлүмүнүн коллегиясында жыйналыш чакырылат. Ага Төрөкул Айтматов, Петр Кузьмич Юдахин жана башкалар катышат. Бул туурасында Төрөкул Айтматов мындай дейт: Бишкек шаарында Кыргыз агартуу институтун ачуу максатка ылайык деп 5-чи токтом кабыл алынды. Аны НСФСРдын Кара-Кыргыз автономиялык областынын Советтеринин аткаруу комитетинин президиумунун кеңешмесине жолдодук. Токтомдо Кара-Кыргыздардын административдик жана маданий борбору катары саналган Бишкекте аталган агартуу институтун ачуу максаттуу деп эсептелинсин. Ошондой эле бул токтом менен агартуу институтунун убактылуу жобосу да бекитилди. 1925 жылы 17 июнда Орозбаков, Ишкулатов, Артыкбаев, Жакытбаев жана башкалар катышкан кеңешме болот. Ал кеңешмеде төрагалык кылган Абдыкадыр Орозбеков айтылган ойлорду чогултту. Директор Петр Кузьмич Юдахиндин расмий билдирүүсүнөн улам областтык билим берүү бөлүмүнүн Кыргыз агартуу институтун ачуу жөнүндөгү докладдык каты маселенин чордонун түздү. Советтердин аткаруу комитетинин президиуму областтык билим берүү бөлүмүнүн сунушун колдоп, Бишкек шаарында Кыргыз агартуу институтун ачуу максатка ылайык келет деген 29 токтомду колдоону сунуш кылат. Ташкент шаарындагы Казак-Кыргыз эл агартуу институттарынын даярдоо класстарында билим алып жаткан 60 окуучу Бишкекке которулуп, алардын үстүнө дагы 80 окуучу жаңы кабыл алуу менен бардыгы 140 окуучусу бар туңгуч улуттук окуу жайыбыз Кыргыз агартуу институту аталып, алгачкы кадамын шилтеген. Бул окуу жайдын алгачкы мугалимдери Юдахин, Данияров, Нааматов, Шамгунов, Абдукаимов жана башкалар болушкан. Бул окуу жайдын биринчи директору Петр Кузьмич анын сунушу менен окуу бөлүмүнүн башчылыгына Базаркул Данияров дайындалган. Окуу жайдын жааматы Фрунзенин алдыңкы катардагы мугалимдердин ичинен тандалып, 11 адамды түзсө, жардамчылар 5 эле. Алар улуту боюнча орустар, еврейлер болчу. Бара-бара түзүлгөн кыйын жагдайларга байланыштуу агартуу институту Борбордук Кыргыз педагогикалык техникумуна айланды. Бул урматтуу окуучуларынын бири Кыргыз улуттук университетинин ардактуу профессору маркум Зияшбектенов ошол мезгилде мындайча эскерет: Бүгүн күнү өткөнгө чалыптап, көз салып отурсак, бир кезде Петр Кузьмич директор болгон, балдарды тарбиялаган мектеп атактуу билим очогу болуп, нукура таланттардын уясы болгон экен. Мукай Элебаев,
Касымалы Жантышев, Жумажан Чиев, Узакбай Абдукаимов, Абдылас Малдыбаев, Гапар Айтиев, Жомарт Бөкөнбаев, Қуанычбек Маликов, Сатқын Сасықбаев, Мамасалы Абдыкеримов, Масыралы Кырбашев, Өмүркул Жакишев, Касымбек Эшмамбетов, Райкан Шүкүрбеков, Алыкул Осмонов, Хусейин Эсенкожоев, Мидин Алыбаев, Анвар Куттубаева, Сайра Кийизбаева, Даргүл Күйүкова, Бакен Гыдкеева сыяктуу кыргыз искусствосунун ири өкүлдөрү Солтонкул Шамурзин, Сулайман Аденов, Азиз Токтобаев, Мукталы Аманов, Күлүпагонду Чалова сыяктуу мамлекеттик ишмерлерди Ташым Байжиев, Тазабек Саманчин, Жамыйбек Чолгонкулов, Карып Чукин, Сүйүт Керимбаев, Дүйшө Майрыков сыяктуу окумуштуулар Эсенкул Бердыбаев, Мырзакмат Алжанбаев, Азым Коноев, Жукеш Мамбеталиев, Иманкул Темиркулов, Төлөнбай Данияров, Оталы Тынстанов, Абдылда Байымбетов, Мукудин Тавалдиев, Шайык Жамансариев, Зарлык Эстебесов, Рахима Берикова, Айша Карасаева, Аткагаз Азыкова, Уултай Ботбаева, Зайнакам Белекова, Курман Кыдырбаева, Мариям Туратбекова сыяктуу эл агартуу майданынын көрүнүктүү ишмерлери менен бир кезде бирге окуп, бирге тарбия алган кезим менин өмүрүмдүн эң бактылуу мезгили экен. Мен ошого ар дайым сыймыктанам. 1940-жылы башталган каргашалуу согуштун айынан жаңыдан гана түптөлүп келе жаткан институт 41-жылы күзүндө Пржевальский азыркы Каракол шаарына көчүрүлөт. Ал эми бул имарат убактылуу аскердик госпиталь болуу менен Куйбышев атындагы аскердик инженердик академиянын карамагына өткөрүлүп берилет. Согуштун алгачкы эле күндөрүндө Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институтунун окутуучу профессордук составынан жана студенттеринин арасынан согушка кете башташкан. Уюткулуу улуттук университеттин мугалимдери согуш майданында ата мекенин коргоп, эрдиктерди көрсөтүшкөн. Алардын көбү илимий даражаларын жана китептерин таштап, колуна курал алып, фронтка аттанышты. Билим берүүнүн устаттары болгон бул инсандар согуш талаасында да өз милдеттерин так аткарып, жоокерлерге үлгү болушту. Токтосун Мамбетсалиев Кыргызстандын көрүнүктүү окумуштуусу жана агартуучусу болгон. Ал Кыргызстандагы журналистика билим берүү тармагын өнүктүрүүгө чоң салым кошкон. Согуш жылдарында баатырлык эрдигин көрсөтүп, душмандардын бизин кайтарган. Мухай Сасыкулов Жусуп Бала Сагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика кафедрасынын окутуучусу болгон. Согушка аттанып, ал жерде душманга каршы чоң соккуларды жасап, өз өлкөсүнүн эркиндиги үчүн күрөшүүгө бел байлаган.